Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз мына ошол имам Захабидин Чоң күнөөлөр деген китебинен сабагыбызды улантуудабыз. Бүгүн биздин темабыз ошол жетимдердин акысына кирүү. Аклул малил ятим дейт. Жетимдин акчасын жеп салуу, аны коротуп салуу, ага душмандык кылуу деген мааниде. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Инналлазина яакулуна амвалал ятама зулман, иннама яакулуна фи бутунихим наран ва саяслауна саира" дейт. Бул аяттын мааниси жетимдердин акчаларын жеп салган, ага кол салган, зулумдук менен. Алар чындыгында жегендердин, чындыгында алардын акчасын жеген эмес, чындыгында алар от жеген болуп эсептелинет дейт да. Оздоруна от кирген болот. Алар ушу кылгандыгы үчүн саяслауна саира, тозокко киришет дейт. Мындайча айтканда, жетимдин акысы дегенде, мисалы бир бала томолой жетим калды дейли. Анын апасы да атасы да жок болуп, ал балки бир агасынын, же байкесинин, же таякесинин колунда калды деп айталы. Балки чоң атасы. Муну ошол бала жетим экенине карабастан, ошол өзүнүн кепилдигине алган адам, мисалы ал жаш балада балки ата энесинен мурас калган, же акчасы калган болсо, ошого кол салуу болуп эсептелинет. Бул жерде ошол нерсе маани кылынып атат. Же болбосо ал адамдын мурасы бар болгон болсо, жаш бала, ал чоңойгондо бериш керек, өзү акча иштетип калган учурда. Ошону бербей, өзү кымтып жеп салса, жок кылып салса деген мааниде. Демек, жетимдин акысы баягы өтө шариятыбызда оор болгондуктан ага кол салбагыла деп айтылат. Болгону мисалы ошол кепилдикке алган адам өзү муктаж болсо, бирок ошол муктаждыгына жараша ошол акчадан иштетип турса, зулумдук кылбастан, аша чаппастан, ошол балага да иштетип турганса, анда бул жерде маселе жок. Болгону биз эмне ошол атасы жок болуп калды, апасы жок болуп калды, же атасы жок, апасы менен калып калды. Мына ошондой учурларда дагы анын акысы башка бирөөлөрдө бар болсо, мына ошолордун акысын толук бергиле деген маани да бул жерде. Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Баары жери бар болгон болсо, жерин бериш керек. Акчасы карыз болгон болсо, кой деп карызын бериш керек. Эми акысын толук берүү керек деген маани. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат. Хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Жети адамды жок кылуучу нерседен сактангыла дейт. Алардын эң биринчиси биз айтып өттүк, бул Алла Таалага ширк келтирүү да. Алла Таалага шерик кошуу. Башка Алла Таала дагы бар, башка Кудай да, көп Кудай бар деп айтуу. Муну ошол чоң күнөө болуп эсептелинет. Ким тооба кылбаса, Аллага кайтпаса, ал түбөлүктүү тозокко кетет жана түбөлүктүү кечирилбей турган күнөө деп эсептелинет. Андан кийин сыйкырылга, бакшыга ишенүү, ошолорго баруу. Андан кийин адамдын, башка адамдын жанын кыюу. Бул жерде адам өзүнүн жанын кыюу да кирет, суицид кирет. Суткорлук кылуу жана жетимдин акысын жөө, мекенди жерди коргогондо согуш майданынан качуу, таза момун мусулман аялдарды жалган жала менен жабуу деген сөз да. Туура эмес сөздөрдү айтып. Мына ошол жерде дагы пайгамбар эмне деп атат? Жетимдин акысын жеген дагы чоң күнөөлөргө кирип, ал адамдын амалдарын жок кылуучулардын катарына кошот дейт. Мына ошондуктан биз жетимдин акысында төмөнкү нерселерди сөзсүз билип алышыбыз керек. Тескерисинче биз аларга жардам берип көп сооп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бул жерде айтып атат, караңыз. Чындыгында эгер биз жетимге жардам бере турган болсок, негизги эле бардык сооптун булагы ошол жерде да. Мына пайгамбарыбыз айтат: "Ман масаха раса ятим", ким бир жетимдин башын барып сыласа, аны сылаганда дагы Алла үчүн гана сыласа да, Алла үчүн. "Кана лаху бикулли шаратин маррат алейха ядуху хасанат" дейт. Бага Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип, андан кийин башынан
машалла деп сылаган болсок, жакшы ниеттер менен, дуалар менен, Алла үчүн сынаган болсок, башында канча чач бар болгон болсо, ошончолук сооп алат экенбиз да. Не деген сооптар адамга мүмкүнчүлүк. Андан кийин баягы жетимге жакшы мамиле кылуу адамдын таш боорлугун жок кылып, адамдын жүрөгүн жибите турган иш экен да. Мына бул жерде Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадис бар. Бир киши келип пайгамбарга шака косвата калбихи дейт. Пайгамбарга келип айтты да: "О Расулулла, мен жүрөгүм аябай таш" дейт экен да. Такыр эле боорукер эмесмин. Дегенде, кандай насаат бересиз дегенде, пайгамбар айтат: "Иза аратта ан талина qalbuk, фат'имил мискин вамсах расил ятим." Караңыз, эгер сенин жүрөгүң жибигиси келсе, таш боорлугуңду жоготкуң келсе, анда сен муктаждарга барып тамак бер дейт экен. Муктаждарга тамак берген жана жетимдин башын сылаган. Ошол жетим деле муктаж. Ошого тамак бер, кедейлерге, муктаждарга тамак бер дагы жетимдин башын сылаган болсоң, мына ошондо Алла Таала сага мындай боорукерликти берет дейт да. Адамдын жүрөгү жебейт дейт. Кылган жакшылыгынын артынан мына ушундай жан дүйнөнүн тазалыгы адамга кайтып келет экен да. Кудай Таала мына ошол нерсени берет экен. Бул жерде дагы караңыз, эмне деген сооптар жатат. Ошол эле учурда ким жетимге жакшы мамиле кылса, Аллах субхана ва таала ал адамдын күнөөсүн кечирип бейишке киргизет дейт. Бул нерсеге да пайгамбарыбыздан далил бар, сөзү бар. Пайгамбар айтат: "Ман кабада ятиман мин байнил муслимина иля таамихи ва шарабихи." Караңыз, жетим калган, ата энеси жок калган бир жетимди бир мусулмандан адам алып өзүнө үйүнө алып келип тарбияласа, тамагын берсе, кийим кечесин берсе, суусундугун берсе, адхаллахуллахул жанна, ал адамды Алла Таала бейишке киргизет. Илля ан ямала замбан ла югфарлах. Бирок ушул адам, жакшылык кылган адам, шариатта кечирилгис деген күнөөнү гана кылган эмес болсо, болду, бейишке киргизет дейт да. Демек, дагы бул бизге чоң бир мүмкүнчүлүк. Пайгамбар айтат: "Ана ва кафилул ятим" дейт. Мен жана бир жетимди кепилдикке алган адам кыяматта мына ушундай элебиз дейт. Пайгамбарыбыз мына ашара бис сабабати вал уста дейт. Мына эки колун көрсөтүп атат. Ушул эки колдун арасы канчалык жакын. Мына ошону пайгамбарыбыз айтып атат. Фарража байнахума дейт. Пайгамбарыбыз мындай кылып койду дейт да. Ушул экөөү биздин сөмөй менен орто кол канча жакын. Пайгамбарыбыз айтты: "Бир жетимди кепилдикке алган адам менен мен кыяматта ушундай болом." Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын жанында болот. Пайгамбарыбыз менен бейиште чогуу болот. Шейиттер менен, чынчылдар менен чогуу болот. Пайгамбардын хадисинде келет: "Ана аввал ман яфтаху бабыл жанна." Мындайча айтканда, бейиштин алгачкы эле эшигин эң биринчи мен ачам дейт пайгамбарыбыз. Мына ошол эшикти ачканда мени менен чогуу бир аял шашып кирип атат дейт да бейишке. Анан айтып атам дейт: "Эй, сен кимсиң? Эмне болду?" Десем дейт: "Ана имраатун." Ал жооп берди дейт: "Мен ушундай бир аялмын. Каатту аля айтаминли." Жетим балдарды чоңойтуп, жашаган адаммын дейт. Күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кетти, өзү башка турмушка чыкпады, жаш балдары калды жетим. Мына ошолорду карап өстүргөн аялмын дейт экен да. Ошол аял дагы пайгамбарыбыз менен бейишке чогуу кирет дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче жакшылык гана ишти кылганга аракет кылалы жетимдер. Тескерисинче аларды жирикпестен, аларга жаман мамиле кылбастан, атасы жокта башка жокта деп аларды кемсинтпестен, тескери биз жакшы амалдарды аткарып, чоң соопторго ээ болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман дамма ятиман лаху ав ли гайрихи", ким бир жетимди өзүнө кошуп алса, хатта югнияхуллаху анху, ал адамдын муктаждыгын, жетимдин муктаждыгын кетирсе, мисалы ага тамак берди, кийим алып берди, аны окутту, үй бүлөсүндөй кылып багып алды, бала кылып, кыз кылып дегендей. Ваджабат лахул жанна, ал адамдын ошол үй бүлөнүн бейишке кирүүсү милдеттүү болду дейт да. Алла Таала киргизет дейт. Бирок шарты жанагындай эле чоң күнөө иштерди кылган эмес болсо. Чоң күнөө дегенде Аллага ширк кылган эмес болсо да. Анан пайгамбарыбыз дайыма айтчу экен: "Аллахумма инни ухарриджу хакка да'ифайни ал-мар'a вал ятим." Дайыма айткан экен өзүнүн насааттарында: "Мен эки нерседен ойлоном. Эки нерседен мындайча айтканда этият болгула" дейт экен.
Биринчи бул баягы жесир аялдардын акысы, жесир болобу же жөнөкөй аял болобу, бул аялдын акысы. Аялдын акысына кирбегиле. Себеби аял табиятынан баягы назик болот, башкаларга күчү жетпейт. Акысын алдырып коюшу мүмкүн. Экинчи бул жетим. Алар деле ошондой. Өзү жаш болсо, бирөөдөн акысын ала албаса, башка болсо. Мына ошол экөөнөн сактангыла, себеби эсеп кетеби өтө кыйын болот, ошондон сактангыла. Мен кыйын көрөмүн ушуга баягы зыян бергенди деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кеткен экен. Мына ошондон бул баягы жетимге жакшылык кылгандын артыкчылыктары да, артыкчылары. Мына ошондон эч качан биз алардын акысына кирбешибиз керек. Тескерисинче дайыма жардам берели. Демек алардын акчасы, кимдин колунда жетим бар болсо, эгер анда акчасы бар болгон болсо, эгер акчасы жок болгон болсо, багып алгандан өзү эле жоомарт болот. Ал өзү карай берет. Бирок акчасы бар болгон болсо, атасынан калган, же чоң атасынан калган, же бир тууганынан калган, ошо мурасы же бир нерсе бар болгон болсо, ошого гана айтып атабыз биз. Ошого гана этият болуш керек деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зарга айткан экен: "Я Абу Зар, инна арака даифан." Сен баягы жумшак, баягы немесин айтып атат да, пейлин, сен жумшак адамсың, алсыз адамсың. Мен сага өзүмө жакшы көргөн нерсени гана жакшы көрөмүн. Ла та'маранна аля иснейн. Эки адамга болсо дагы башчы болбогун. Вала таваллаянна малал ятим, жетимдин малына дагы ээ болбогун деген экен да. Ошого да ээ болбогун, эки адамга да башчы болбогун. Себеби бул жерде айтып атат, пайгамбарыбыз башка бир сөзүндө сураганда, пайгамбарыбыздан: "Я Расулалла, мени бир жерге аким же губернатор кылып койчу" деп сураган. Ошондо пайгамбарыбыз айткан: "Сен алсызсың. Башкаруу бул күчтүү адамдар, мисалы алсызсың дегенде бул алсыздык бул кичи пейил болгон да. Балки көңүл бурбастык кылып коесуң. Башчылык бул чыныгы баягы күчтүү адамдын немеси. Бирок артынан кыяматта анын эсеп жообу дагы бар. Быйыл башчылык кылган менен эртең өкүнүп калышың мүмкүн кыяматта. Ошондон ушул нерсени пайгамбарыбыз айтып атат. Демек эки адамга да башчы болбогун, жетимдин малына дагы баягы башчы болбогун деген пайгамбарыбыздын баягы айткан насааты. Алла Таала Куранда айтат: "Вала тaqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda." Бул аятта силер жетимдин малына тийишпегиле, жакындап да койбогула дейт да. Турсун ошондой. Бирок баягы жакшылык менен гана иштетсеңер болот. Кийин ал чоңоюп балагатка жетсе, ошондо акчасын бергиле дейт да. Ошондо акчасын бергиле дейт. Мындайча айтканда, кээде ошол жетимди караган адам өзү соодагер болсо, акча иштетишти билген болсо, пайгамбарыбыз мындай насаатын айтат: "Иттажиру фи амалил ятама." Эгер жетимдин малы сенде бар болгон болсо, аны соодага салгын. "Ла таакулуха закатун." Зекет аны жеп салбасын дейт да. Мисалы, кандай бир адамдын акчасы бар болгон болсо, ал сакталып турса, зекет өлчөмүнө жетсе, андан зекет берип туруш керек. Ошо зекетти берип азайып калбасын, андан көрө соодаңа сал дагы, анын малын, мүлкүн дагы көбөйтө бер, кийин балагатка жеткенде анан өзүнө берип коесуң деген сөз. Демек, баягы Кудай Таала билбейт деген баягы нерсе адамда болбош керек да. Ал адамдын акысы болобу, жетимдин акысы болобу, аялдын акысы болобу, кошунанын акысы болобу, айырмасы жок. Алла Таала Куранда айтат: "Вала тахсабанналлаха гафилан амма я'малуз залимун." Силер залымдардын кылып атканын Алла Таала билбейт деп ойлобогула дейт. Алла Таала көрүүчү, билүүчү улуу зат. Пайгамбар айтат: "Юбасу яумал кыямати каумун мин кубурихим таажжажа афвахухум наран." Кыяматта барыбыз тирилебиз. Ошол тирилгенде кээ бир адамдар тирилет, тирилгенде эле, кабырдан тирилгенде эле ооздорунан от чыгып турат дейт. Анан сураптырлар: "Манхум я Расулалла?" Сахабалар сурайт да, бир адам тирилди, оозунан от чыккан абалда тирилди десе, алар сурайт: "Алар ким?" Дегенде пайгамбарыбыз айтты, Алла Таала Куранда айтат: "Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман." Ким зулумдук менен жетимдин акысын жеген болсо, иннама я'кулуна фи бутунихим наран ва саяслауна са'иран.
ал от жеген болот диштерине, алар тозокко кирет дейт. Демек булар жетимдердин акысын жегендер дейт. Пайгамбарыбыз айтат, жанагы пайгамбарыбыз Исра ва Миражда ошол түнү жана периштелер алып кеткенде бир коомду көрдүм дейт. Эми чоң узун хадистин ортосу. Ал адамдардын мына илептери төөнүн илебиндей дейт. Кама шафирил ибил дейт. Вакад вуккила бихим ман яхузу бимашавирим. Бир адамдар бар экен дейт, бирөөлөр бар экен дейт. Алардын иши ошол экен дейт. Ошолордун илептеринен, төөнүн илебинде болгон илептерин ачат экен. Сумма яжал фи афам сахра минанар. Кийин ооздоруна чокту салат экен. Таштай болгон чокторду салат экен. Ошол чокту оозунан салганда ал чоктор артынан чыгып кетет дейт. Яхружу мин асафилихим дейт. Анан мен ошондо Жебирейил периштеден сурадым дейт. Булар кимдер? Кандай жаман адам амалдары үчүн ушундай азапталып атат десем дейт. Хумуллазина якулна малиятама зулман. Ошолар бул дүйнөдө жетимдердин акысына киргендер деди да. Жетимдердин акысына киргендер мына ушундай деди. Бул кыяматка чейинки азап. Анан имам Сади айткан экен, ушул аяттардын, хадистердин негизинде жетимдердин акысын жеген адам кыяматта тирилгенде ооздорунан, кулактарынан, көздөрүнөн, мурундарынан от чыккан абалда тирилет дейт да. Көргөн адамдар баары билет дейт. Демек бул адамдын акысын жеген экен деп билинип алат дейт. Ошондон Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Вабталул ятама хатта иза балагун никаха фа ин анасту минхум рушдан фадфау илейхим амвалахум ва ла таакулуха исрафан ва бидарун ан якбуру." Силер жетимдерди карап аткан болсоңор, алар балагатка жетип, үйлөнө турган болуп, жетилгенде акчаларын өздөрүнө бергиле. Алардын акчаларын ысырап кылып сарптабагыла, жеп салбагыла. Ким манкана ганиян, ким өзү бай болсо, жетимди кепилдигине алса, анда ал жетимдин акысына тийбесин, өзүнүн акчасын иштете берсин. Өзүн таза сактасын жетимдин акысынан. Оман кана факиран фалиякул бил маруф. Ал эми жетимди кепилдикке алган адам өзү муктаж болсо, анда ошого ошол акчасынан сарптап иштете берсе болот деди. Кээде өзүнө дагы муктаждыгына иштетсе болот, бирок чеги менен деди. Эгер аларга акчаларын бергенде, аларды күбөлөндүргүлө дейт да. Демек бул болсо дагы аяттагы бизге жалпы көрсөтмө жана насаат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, жетимдин акысы, башка бирөөлөрдүн акысы өтө шариятта маанилүү. Мына ошондуктан биз ушул нерседен өтө этият болуп жашаганга аракет кылалык. Тескерисинче биз бул жерде көптөгөн хадистерди айтты, бул жерде айтылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мына ошол жетимдерге жакшылык кылгандын эмне деген эбегейсиз зор соопторду айтылып атат. Негизи эле биздин жашообуз Алла Тааланын ыраазычылыгы жана түбөлүктүү жашоодо бейишке кирүү болгондуктан бизге жетимдерге жакшылык кылган болсок, бейишке карай жол ачылуу мүмкүнчүлүгү толук кепилденген деп айта алабыз. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды мына ошондой жетимдердин башка бирөөлөрдүн акысына кирүүдөн өзү сактаган болсун. Туура жолду туура белдирип, туюндуруп көрсөтүп, ошол жолдо жүрүүнү насип кылсын. Туура эмес жолдон баарыбызды Алла Таала алыс кылсын. Баарыбыздын ыйманыбызды Алла Таала бекем кылып, ибадатыбызды кабыл кылып, туура жолунан эч качан адаштырбасын. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды кыяматта өз бейиши менен сыйлаган болсун. Мына ошол биздин жетимдерге кылган амалдарыбызды, жакшы иштерибизди Алла Таала кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.